Саламатсыздарбы, урматтуу Марбатова телеканалынын телекөрүүчүлөрү жана Насихат радиосунун угармандары. Бүгүн сиздер негизги маселе берүүсүн түз эфирде көрөсүздөр. Ал эми бүгүн биз сиздер менен ден соолук тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алардын ичинде токсиндер тууралуу сөз болмокчу. Ал эми бүгүн биздин берүүбүздүн коногу врач-терапевт, натуропат, лимфолог Гүлсана Бапаева эже болмокчу. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Ассаламу алейкум, мусулман калкым. Гүлсана эже, ошо биринчи суроо деле мындай деп бергим келип турат. Деги адамдар эмнеге оорушат деп сөздү баштайлы. Абдан жакшы суроо да. Мен ар бир келген пациентти ушундан баштайм да. Эмне үчүн сиз ооруп калдыңыз? Сиз ушуга ойлондуңузбу дейм да. Мисалы, сиз врачка бардыңыз, сизге рецепт жазып койду. Тиги дарыны ич, буну жазды. А сиз дальше ошону сиз эмне үчүн мындай өзүңүз деле кызыгып сурабайсыз, врачтан сурабайсыз, же врач деле айтканга неме айтпайт деп ушун жакшы көп берем да. Абдан жакшы суроо болду. Эмнеге адам ооруйт? Адам ооруганын себеби адамда биз жаралганда бизге бир 4 тамыр берилген да. Кызыл кан тамыр берген, мунун атын артерия дейт, бул деген тамак ташыйт. Көк тамыр берген, мунун атын вена дейт, бул биздеги керексиз нерселерди, ошол сиз бүгүнкү теманын аты токсиндерди сийдик, заң, тер кылып сыртка чыгарат. Үчүнчүсү бул без тамырлар. Төртүнчүсү нерв тамырлары. Демек, биз ушул биздеги ушул 4 тамыр биздин ар бир клеткабызга. Мен адамдарга айтам, клетканы кандай түшүнсө болот? Клетка деген сөздү силер мындай түшүнгүлө да, мына үй дейм да, үй кирпичтен курулду. Значит, ар бир кирпич бул биздин клеткабыз. Клетка деген ар түрдүү болот. Бул көздүн клеткасынын формасы башкача, боордун клеткасынын формасы башкача, бөйрөктүн, сөөктүн клеткасы бар, булчуңдун клеткасы бар. Көрдүңүзбү? Даже ошо нерв клеткалар, даже ошо артерия, веналар өздөрү да тамактанат да. Демек, биздин денебизде миллион эмес, миллиард эмес, бизде триллион клетка турат. Ошол ар бир клеткага ошол мен айткан 4 тамыр барат, ошол тамагын берет, кереги жок нерселер кетет. Мына ошол барап жаткан 4 тамырдын ичинен артерия, вена, лимфанын ичинде суюктук айланат. Демек, биз мына ошол 3 суюктук керексиз нерсеге батып калганда ооруйт экенбиз да. Сиз айткан токсиндер кызыл кан тамыры менен кошо барат клеткага. Анын клетка аны иштете албайт. Мурун токсини жок мезгилде сонун артерия менен кан барып турган. Клеткалар ошол сонун канды алып турган. Бирок бир күнү кандайдыр бир себептердин негизинде бизде токсин пайда болуп калды. Эми токсин деген бул шлак, бул мусор, эми кыргызча которгондо бул ылай, бул керексиз заттар, бул уулуу заттар. Демек, кызыл кан тамыры менен адамдын клеткаларына ошол уулуу заттар барат дагы, барганда клетка айтат, жок дейт, мага мунун кереги жок дейт. Мен мурун мындай алган эмесмин дейт. Кийинки системага айтат, без системасын айтат. Без системасы дейт, без тамырлар дейт. Силер бизде канализациянын ролун аткарасыңар дейт. Демек, силер муну сыртка алып чыгып кеткиле, тезирээк өзүңөргө өткөргүлө дейт. Анан ошо без тамырлар тиги керексиз нерселерди алып ташып, анан 3-чү тамыр венага жеткирип берет. А вена сийдик, тиги заң, тер кылып сыртка чыгарат. Ушул 3 тамырдын ичинде, кызыл кан тамырдын, жакшы тамак келип аткан тамырдын ичинде пайда болуп калган токсиндер, значит, ал көп болсо, анын ичинде көп болуп калат экен. Ал деген 5 тамырга өткөрүп берет экен. 5 тамырдын ичинде көбөйүп кетет экен токсиндер, жана венада көбөйүп кетет экен. Ушул органдардын, ушул тамырлардын ичиндеги токсиндер кайсы органда көбүрөөк туруп калган болсо, мына ошол орган ооруйт. Мына оору деген ошол жерден башталат. Гүлсана эже, мындай да, биз ошол токсиндер деп айтабыз, баягы токсиндер дегенде эле биз өзүбүз билебиз, өзүбүздөн бир мындай таза эмес нерселер экен. Анан биз бул токсиндерди кандай жолдор менен мындай жыйып алабыз да өзүбүзгө? Токсиндер булар эрибей калган кан тамырдын ичинде, мисалы, токсиндер болот. Булар эрибей калган майлар, эрибей калган белоктор,
эрибей калган холестериндер, эрибей калган мочевая кислота, ортофосфорный кислота. Көрдүңөрбү? Булар бизге керектүү өлчөмдө эле пайда болгондору пайда болуп, анан кийин аз өлчөмдө пайда болуп, ал тезирээк бездин ичин толтурбастан тезирээк агып кетиш керек да. Бирок бизде алар көбүрөөк пайда болуп калат. Мындан тышкары токсин бул биздин организмибиздеги апабыздан өткөн, бирок өтө аз өлчөмдө өткөн. Мен дайым телевидение барам, дайым эле ошо выступать эткенде айтам, элдер мени уккандар баары билет, бизде 5 майда жандык жашайт. Булар вирустар, гриппкилер, жөнөкөйлөр, микробтор, анан паразиттер. Мына ушулардын кечирип койгула заңы, ушулардын чыгарган сийдиги, булар өлөт, булардын өлүгү дагы бизге токсин болуп саналат. Демек биздеги каныбыздын ичинде токсин деп, биздин ичибизде кан тамырдын ичинде таза жүргөн кандын ичинде пайда болгон холестерин, мочевая кислота, ортофосфорный кислота, микробтор, майда жандыктар, алардын өлүгү, алардын заңы, алардын сийдиги, алар андан тышкары эрибей калган холестериндер, эрибей калган тамактарыбыз, белок, эрибей калган майларыбыз, эрибей калган майлар. Мына ушунун бардыгы кандын ичинде жүрсө, бул токсин болуп саналат. Демек, кызыл кан тамыр суудай таза болуш керек дейм да мен адамдарга. Суудай таза болгондо ал шаркырап сонун агып турат биздин кан тамырларда. Анын ичине биз мына ушул азыр токсиндерди салып койсок, демек каныбыз коюланып калды. Ал жыла албай калды. Ал ошо клеткада туруп калды. Ошо сонун тамак алып жашап аткан клетканы ушул токсиндер басып калды. Мына токсин деген мына ушул жактан келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, бүгүн биз негизги маселе берүүсүн түз эфирде алып барып жатабыз. Жаңы кошулган угармандар жана көрөрмандар болсо, биз бүгүн токсиндер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул медицинанын тили менен айтканда бул шлактар, биздин өзүбүз ар дайым колдонуп жүргөн сөзүбүз. Анан ушул Гүлсан эже, токсиндер бул биз тазаланбай калсак, бул токсиндерден биз кандай ооруларга чалдыгабыз? Эми мына баатан бери кимде ким кунт коюу угуп аткан болсо, демек бизге жакшы тамак алып барып аткан артериянын ичинде керексиз нерселер, шлактар, токсиндер пайда болуп калган болсо, эми ошо кызыл кан тамырдын ичинде эритроцит деген болот, лейкоцит деген болот, тромбоцит, андан башка дагы толтура кандын өзүнүн элементтери бар. Кан ошо экиге бөлүнүп калат. Суюгу, бул плазма деп аталат, суу сыяктуу. Анан ичинде формендик элементтер, ошо эритроцит, лейкоцит жана башкалар. Демек, ар бир элементи бизге кызмат аткарат. Эритроцит ичинде эритроциттин ичинде ошо жакшы белоктор, жакшы углеводдор, жакшы майлар, ошо эритроциттин ичинде гормондор, витаминдер, микроэлементтер, баардык керектүү нерсе бизге ошо эритроцит менен ташылат да. Кызыл кан тамырдын ичиндеги эритроцит менен ташылат экен. Ошо кызыл кан тамырдын ичиндеги эритроцит клеткага өтөт. Клеткага өзүнүн ошо тамактарын берет. Себеби биздин ар бир клеткабыз жашайт да. Биздин ар бир клеткабыз жашап, өзүнөн кереги жок нерсени чыгарып берген үчүн ал тирүү турат. Ошого кызыл кан тамыр барып атат. Демек, эми ойлоңуз, ошо клетканын ичине биз айткан токсиндер толуп калды. Сонун клетка мурун сонун тамакты алып, сонун иштетип, сону иштеп берип аткан бизге. Анан бир күн эле ошол жака бүгүн кичине кир барды, эртең дагы кичине кир барды, ал чыга албай калып калды. Ошол клеткалар өзгөрө баштайт. Клеткалар бырыша баштайт. Клетка ооруй баштайт. Ар түрдүү оору пайда болот. Демек, биз дүйнө жүзүндө 1100 оору бар. Мына ошол давление болобу, нерв жагынан болобу, ашказан болобу, сөөк болобу, дегеле адамдын турпатында биз 1100 оору пайда болду. Жылдан жылга бирден оору кошулуп отур, азыр 1100 оору бар. Ошо ар бир ооруда денедеги клетканын ичине ошо токсиндер туруп калат. Мисалы, боорду алалы, боордун гепатити деп коет да. Мисалы, гепатит А, Б, С, мына бир эле ооруну мисал кылайлы. Боордун клеткалары бар. Аларды гепатоциттер дейт. Боордун клеткалары сонун тамак алып, анан керексиз нерселерди чыгарып жашап атат. Бир күн эле ошо боордун клеткасына ушул токсини бар кан келип калды. Эртеси дагы ошондой келип калды. Бүрсү күн дагы эле келип атат. Эми анын көп себептери бар, ошо токсин организмде пайда болуп калып. Ошол келген керексиз заттар боордун клеткасынын ичинде калып баштады. Анан боордун клеткалары бырыша баштады.
бырышып тырышып мурунку караганда немесин аткарбай калды, функциясын. Ал боор бизге деген абдан көп 500ге жакын функция аткарат, 200-ün аткарбай калды. Мына боор ооруп калды. Боордун клеткалары керексиз нерсе токсиндерге батып калды дагы. Плюс вирусный гепатит А, Б деген себеби ошол токсинди, мына ошол мен азыр башында айткан вирус болобу, микроб болобу, 5 микроорганизмдин заңы, 5 микроорганизмдин өлүгү ошол клетканын ичинде туруп калды. Вирусный гепатит А көбөйүп кетти. Ошол өзүнүн керексиз затты чыгарды. Ал барып туруп боордун клеткаларына отурупташып калды. Боордун клеткаларынын арасына отуруп калды да, межклеточный пространство. Мына боор кыйналды дагы, вирусный гепатит А деген оору болуп калды. Демек биз эми ошол бооруну жакшы кылыш үчүн, боорду жакшы кылыш үчүн азыр дүйнө жүзүндө медицина экиге бөлүнүп калган. Альтернативный медицина, официальный медицина. Официальный медицина дары-дармек, уколдор менен дарылайт. Мен альтернативный медицинада врачмын. Мен дагы мед институту бүткөм, мен да врачмын, 35 жыл болду. Бирок мен акыркы 8 жылдан бери альтернатив медицина койтуп алгам. Бул деген сөз натуралдык ыкмалар менен дарылоо деген медицина да. Биз только натуралдык, такай натуралдык ыкмалар менен дарылайт экенбиз. Официальный медицина вирусту өлтүргөнгө дары берет, ошо клеткаларды ордуна келтиргенге дары берет, ошого укол берет. А биз жок. Биз айтабыз, давайте кандын ичин тазалайбыз дейбиз. Давайте кандын ичин тазалайлы. Ошол кирген вирус тамактанат да, бизде жашайт. Давайте ошо биринчи вирусту өлтүрөлү дейбиз да. Вирусту өлтүрөлү, өлтүрүш үчүн ага таблетка жок. Өлтүрүш үчүн ага адам өзүнүн ичиндеги собственный аптекасы, бул өт менен уйку безди эле чыгара берсе, вирус өлүп калат. Демек биз вирусту өлтүрөт экенбиз дагы, анан биз ошо кан тамырды жана без тамырды сүрүү жолу менен, кыймылдатуу жолу менен, денедеги булчуңдар менен арасында туруп калган кан тамыр, без тамырларды сүрүү жолу менен керексиз нерсени өзүнүн жолуна айдап барышыбыз керек да. Алар вирустар кирип, вирус боордун ичине кирип, өзүнүн заңын чыгарып, өзүнүн керексиз нерсесин чыгарып, өлүгү толуп, клетка кыйналып атабы. Значит, биз аны сүрүп, без тамырларды жана кан тамырларды сүрүү менен биз ошо токсиндерди айдап чыгабыз деп рекомендация беребиз. Бул мындай экен, биринчиден ден соолук өзү күрөшөт экен. Албетте. Экинчиден медицинанын күчү менен жана сиз айтып жаткан натуралдык бул ушул тууралуу. Ошол эми мисалы үчүн бизде коомчулукта мындай бар да, баарынын эле ден соолугу өзүн өзү мындай тазалап кеткенге күчү жетпейт. Кээ бирлерди мисалы үчүн операция жолу менен өттөрүн алдырып салган инсандар бар. Мына ушулардын организми тууралуу деле айтып берсеңиз, кантип булар тазаланат? Ооба, мен муну кошумчалап кетейин дедим да. Менден сурашат, эже менин боорум оорутат, эже менин ичим оорутат, или эже менин сөөгүм оорутат, же менин ревматоидный артритми, же менин жүрөгүм оорутат. Мага бир жакшы дары бериңчи дейт да. Мен айтам, жакшы дары бар бул дүйнөдө. Бул бирөө эле дем. Бул өзүңдүн өтүң жана уйку безиң согу. Мындан өткөн натуралдык нерсе жок. Демек, ошол орган иштебей жаткен да. Ошол орган толук канды өзүнүн өтүн дагы уйку без согунда чыгарбай атыптыр да. Демек, биз өзүбүздүн өтүбүздү иштете берсек, өттү алдырбай калмакпыз да. Эмне үчүн өтүн алдырып койду? Өтүн алдырды деген сөз, өттүн ичинде таш пайда болуп калды. Ал эмнеге таш пайда болуп калды? Демек, нормада адамда 1 литр, 1,5 литрге чейин өт суюктугу боордон жасалып келет. Ошол өт суюктугу ар бир тамак ичээрде жыйрылып, бир куйганда 200-250 мл 12 эле чегиге өзүнүн өтүн куюп берип турат. Ашказандан тамак эригенден кийин 12 эле чеги өтөт. 12 эле чеги келгенге чейин тамак 12 эле чеги келгенге чейин уже ошол өттү куюп, тиги 60-80 мл уйку без өзүнүн согун куюп даяр тургандан кийин келген тамак жакшы эрийт дагы, ошол кереги жок нерселер, келген микроорганизм өлүп калат ошо өттүн ичинде. Келген тамак да жакшы эрийт. Көрдүңүзбү? Кыскасы биз сапаттуу канды пайда кылабыз да. Бирок кайсы бир себептер негизинде өт сокращение болбой калды. Бул көбүнчө нервге байланыштуу. Өт жыйрылбай калды дагы, өттүн ичиндеги 200 мл ага турган суюктуктун ордуна 100 куюлуп калды. Уйку бездин бир 80 мл куюла турган болсо нормалда 40 куюлуп калды. Демек, биздин тамактарыбыз толук эрибей калды. Эми ошо калып калган эски өт, абет
мезгилинде, түш мезгилинде, түштү тамактануу мезгилинде дагы боордон өт жасалып келет. Ал дагы куят. Куяйын десе мурун 200 куйчу, азыр 100 эле куюп койду. Эски өт менен жаңы өт биригип, эски баары начар өт пайда турат. Абетте дагы тамак куюп берди, дагы эле эскиси калып калды, жүзү куюлду. Себеби ал ошол боюнча жыйрылган боюнча турат. Ушуну бир билип калоелу, урматтуу мекендештер. Өт бир жыйрылып калгандан кийин анын жазылышы кыйын. Аны жаза турган таблетка жок. Аны жаза турган нерсе только колуңуз менен гана түртөсүз. Дүйнө жүзүндө аны түртүп бере турган таблетка жок. Ношпа бар, спазмолитик деп коет. Эми ал канчалык ал жазып берет, Кудай билет. Но эң сонун нерсе адам өзүнүн өтүн түртүш керек. Ошондо гана ал мындай жакшы иштей баштайт. Демек, ар бир жолу жарым өт куюлду, жарымы калып кала берди. Дагы келип өт кошулду, жарымы куюлду, жарымы кала берди. Ошентип эски өт түбүндө тура берип, ал бири-бирине жабышып кристалл пайда болот. Ал кристаллдан кум пайда болот. Кумдан барып таш пайда болот. Анан кийин адам билбей жүрө берет. Керкелер кичине пайда болсо эле орун сезет, койкой менен оң жагым ооруп атат дейт. Керкелер билбейт. Ушундай пациенттер бар, эчтеке билбейт. Бир күнү эле оң кабырга ооруп калат, бара койсо эле менин колумдай, муштумдай таш пайда болгон болот. Анан алдырып салат. Алдырганда биз баштыкчаны эле алдырып салабыз. Баштыкчаны. Боордон келип аткан трубка, түтүкчө алынбайт. Өт жок болсо адам өлүп калат. Бул ошон үчүн кыргызда мен дайым тамашалап күлүп айтып калам. Кыргызда эң жаман каргыш өтүңдү жулуп алам деген сөз экен. Демек, өттү трубкасы менен жулуп алса, все, адам өлдү деген сөз. Демек, бизде хирургтар, мен тамашалап дайым айтып калам, биз хирургтарга өтүбүздүн башчасын гана подаркага беребиз. А так трубка калат. Ушул демек, өт канчалык жакшы чыгып турса, бизде токсиндер аз болот экен. Эже, дагы бир суроо. Эгерде бизде бул токсиндердин мындай организмге топтолуп калат да бизде, анан биз байкабай жүрө берген учурларда бизде кандай оорулар менен өзүнүн белгилерин берет ушул. Эми кандай оорулар может бизге? Токсиндерди эң жакшы жок кылган бул боор болуп саналат да. Ошон үчүн боорду Кудай таалам көрдүңөрбү, кабырганын арасына бекитип койгон да, өтөкөнү. Бул ичеги көрдүңөрбү, ал 5 метр, 6 метрге жакын ички чеги жоон чеги болот экен, аны кабырга менен деле бекиткен эмес. Боор абдан жакшы орган, эң сонун орган. Бир боор организмде 500 функцияны аткарат да. Анан ошон үчүн эң жакшы нерсе бул боорду сакташ керек да. Эми токсиндерди ошо боор жок кылып берет. Демек, биз боорду кыйнабашыбыз керек экен. Боорго күчтүү тамакты берип, кечкисин көп тоюп, боорду кыйнап, боордун функцияларын буза берсек, боор оорусуна туура келип калышы мүмкүн. Дагы эле ошо токсиндер организмден чыгып кете турган экинчи бир орган бул бөйрөк болуп саналат. Демек, биз бөйрөккө күч келтирсек, биз бөйрөк токсиндерди өзүбүздө калып калышына мүмкүнчүлүк түзүп коет экенбиз. Бөйрөккө күч келтирбеш үчүн адам сөзсүз түрдө күнүгө суу ичип туруш керек. Менен айтышат да, мен жидкостьти 2 литр ичем деп, ана кайсы десең, шорпо, чай, кола деп айтат да, жок. Боорду тазалоо бул 2 литрге чейин таптаза чала кайнатылган суу ичүү. Шорпо, кола, мола булар кирбейт. Бир гана ушул таза сууну ууртап ичүү менен биз бөйрөккө сийдик келет да, мына керексиз токсиндер келет. Анан сийдик болуп сыртка чыгып кетет. Демек, биз бөйрөккө сууну эле жөнөтүп турсак, сийдик жакшы чыгып, токсиндер чыгып кетет экен. Дагы бир жакшы токсиндер чыгып кете турган бул бизде эң чоң орган кайсы десе, муну эстеп калгыла, бул тери болуп саналат. Эң чоң орган, бирөө сразу боор чоң деши мүмкүн, бирок эң чоң орган бизде тери болуп саналат. Демек, 3-чү орган бул бизде тери, ушул токсиндерди сыртка чыгаруучу болуп саналат экен. Теринин поралары бар, тешикчелери бар. Мына ушул тешикчелерге вена, анан лимфа келип, без жана вена келип, керексиз нерселерди тери аркылуу, пот
тер аркылуу чыгарып берет экен. Значит, биз терибизди да жакшы карашыбыз керек экен. Терибизге дагы көрүнгөн нерселер чыга бербеш керек экен. Териге экзема, псориаз, угрилер, анда мындай нерселер чыкпаш керек экен. Демек, биздин терибиз да таза болуш керек экен да. Ушул 3 орган биздеги токсиндерди сыртка чыгарып берүүчүлөр болуп саналат да. Демек, биз ушул 3 органды сактаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондо биринчи эле боор жабыркайт. Сөзсүз түрдө. Эми биз айта албайбыз биринчи боор жабыркайт или биринчи бөйрөк жабыркайт деп. Эми бул ошол келген токсинди ошол органга келген бездер канчалык кете албаса, ошол орган жабыркайт. Мисалы, бөйрөк кандайча жабыркап калышы мүмкүн. Ичеги, адамдын ичи катып жүргөн болсо, заң күнүгө чыгып туруш керек. Мына 3 мал тамактандыңызбы? Күнүнө 1 же 2 жолу заң чыгып туруш керек. Ушундай адамдар бар. Мен билем, почти 80% кыргыздардын баарынын ичи катат. Демек, заң чыкпай калды деген сөз. Заң чыкпай калды деген сөз бул токсин. Бизде кереги жок заң менен чыгып кете турган токсин биздин өзүбүзгө обратный состояние болуп кетти. Кайра бизге сиңип кетти. Ичеги уже жабыркай баштайт. Туруп калган заңдын ошо жерде заң туруп эле калсачы, болду, ал жерде ура деп мен айткан майда жандыктын баары жашап алат. Майда жандыктар организмде щелочь деген среда болсо, чөйрө щелочь болсо, ал жашай албайт. Кислый среда деген сөз токсиндер бар жерде кислая среда деп коет. Кычкыл чөйрө деп коет. Токсиндер бар жер кычкыл чөйрө болгондо эле баягы 5 микроорганизм ура деп жашап эле. Мен бир тамашалап бир видеомдо айткам, дачаны курат, аялды алат, балалайт, джипти минеп дагы ошол жерде көбөйүп кетет деп тамашалагам. Өтө жакшы. Абдан мунун көпчүлүгү ушу ичегиде көбөйүп кетишет да. Ичеги эми карагыла, заң турат. Микробтор көбөйдү. Ичегинин катмары кызарып шишиди. Заң турат, ичегинин катмары чоңойду, ичеги оорлошту. Ал артык бүт жака зыян берип коет. Аркадан бөйрөккө кысып коет. Түнү жатканда оор ичеги бөйрөктү кысып коет дагы, бөйрөк оорусу пайда келип чыгат. Неме жатканда диафрагманы көтөрүп койсо, боор жака зыян келип туруп, боор жабыркай баштайт. Лимфаларды кысып койсо, лимфалар ошо ичегинин артында, умуртканын жанында болот. Лимфаларды кысып койсо, лимфа менен бүт кереги жок нерсе, токсин лимфа менен кетет да, без менен кетет. Ошол жабыркап калган ичеги бездерди кысып койсо, демек бездер жакшы жыла албастан тери, бирөө көп тери, бирөө тер дебейт, териге ар нерселер чыгат. Көрдүңүзбү? Биз мындай чек кое албайбыз да, биринчи боор ооруйт, биринчи бөйрөк ооруйт деп. Жок. Кайсы органга кан баруу жана ошол жактан без кетүү бузулса, ошол орган жабыркай берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана Насихат радиосунун угармандары, сиздер негизги маселе берүүсүнүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Гүлсана Бапаева эже, бул эже врач-терапевт, лимфолог, натуропат. Биз токсиндер жөнүндө сөз кылып атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде дагы Гүлсана эже сизге дагы бир суроо. Бизде Кытайларда бир жакшы макал бар экен, баягы ооруңду табагыңдан изде дегенчи. Өтө жакшы айтылган макал экен. Чындыгында эле ушул токсиндердин чогулуп калбаш үчүн биздин адамдай жарандарыбыз эмнелерди мындай баш тартууга болот, эмнелерди көбүрөөк жеш керек? Ушул тууралуу да айтып кетсең. Мен дайыма бүт эле Кыргызстанга биринчи эле айтып чыкканда, мындан бир 2 жыл 3 жыл мурун айтып чыкканымда, ошондо пандемия мезгилинде айтып чыктым да, урматтуу мекендештер, унду, сахарды, таттууну, анан сүт азыктарын токтоткула деп чыкканда, кантип нан жебейбиз деп чочуп кетишкен да. Биз 8-9 жылдан бери нан жебейбиз да. Мына жашап эле атабыз. Ошо сиз айткан Кытайлар, ошо япондор, караңызчы, алар рисовый нан жейт. Алар күрүчтөн нан жейт. Гречкадан нан жейт. Пшенодон, горохтон нан жейт. Көрдүңүзбү? Пшеница, буудай, бул ошол биздин токсиндерди пайда кылуучу зат болуп саналат. Сахар бар жерде микроорганизмдер көбүрөөк жашайт. Сахар кычкыл чөйрөгө алып келип коет. Ал жерде микроорганизм көп жашап алат. Микроорганизмдин чыгарган шлагы это токсин. И сүт азыктары дагы кычкыл чөйрөгө алып келет. Сүт азыктары жана буудай, сахарлар булар
микроорганизмдердин жашоосуна шарт түзө турган азык заттар болгон үчүн мен ушул үчөөнү дайыма мага келсе деле бир жерге барып выступать этсем да мен дайыма ушул 3 нерсеге запрет коем. Сууну көп ичкиле деп айтамын. Анан эми мындай да биз эмне үчүн биздин ата-энелерибиз мурун ооруган эмес да, а биз азыр ушу жеген тамактан, ошо табактагы тамактан ооруп калып атабыз. Биздин ата-энелерибиз көбүрөөк кыймылдаган. Эне онду төрөгөн. 10 баланы өйдө болуп, өйдө кылган, көтөргөн, эңкейген, турган, көрдүңүзбү? Биз курсактагы органдарды иштеткенбиз да. Эңкейип туруп, курсактагы органдарды иштеткенбиз. Өттүн чыгышына жардам бергенбиз, ашказан иштесине жардам бергенбиз, ичегилердин түтүлүшүнө жардам бергенбиз. Эне отуруп алып 10 баланын кирин жууган, 10 болбосо да 5 бала бар, биз 6 бир тууган болгонбуз. 6 баланын баласы кирин жууган апабыз. Азыр эмнеге ооруп атабыз? Азыр бардыгы айтат, оору жашарды, ооруну жашаткан өзүбүз болобуз. Кандайча? Көп отурабыз, телефонду көп тиктейбиз, эңкейбейбиз, кыймылдабайбыз, булчуңдарды түртпөйбүз, ичегилерди иштетпейбиз, өттөрдүн чыгышына жардам бербейбиз. Анан кийин тамактан көбүбүздүн жегенибиз химикат. Бардык нерсе химикат. Фанта, кола, летсго, бале, батер, кагаздын ичиндеги соктор, мен эч кимине ишенбейм. Мунун бардыгы компот. Мен буларды ичпейм дагы, ичким да келбейт. Мен 8 жылдан бери буларды ичпейм дагы. Тамактарды карагыла, кириешки, мириешки, чипсы, мипсы. Булардын бардыгы, булардын ичине өт эритпей турган химикат кошулат да. Ошон үчүн булар неме айныбайт. Ачып кетпейт, кычып кетпейт. Бир профессор бир немесинде мынтип эскерип айткан. 30 жашында 15 жашында пальтосун эскерип немеге чердакка илип койгон экен. Ап келип баягы 15 жашында пальтосун карасы ичинде фейсфуд жүрүптүр. 15 жылда чирген эмес. Мына бул эскермени издесе табат адамдар. Демек, биздин организм натуралдык гана нерсени эртет да. Ошондо дагы боор, өт, уйку бездин чыгарган өздөрүнүн чыгарган соктору, чыгарган ферменттери натуралдык гана нерсени эртет. Илгеркилер натуралдык гана нерсе жеген деп айтып келем любой жерде. Таза сууда жүргөнбүз, таза сууну ичкенбиз, таза сууга өскөн чөптү жегенбиз, таза сууга өскөн малды жегенбиз. Значит, азыр биз химиялашып кеттик да. А химиялашып кеткенде өт эритпейт. Мен профессорум тамашалап мынтип айтат. Ой, мага дейт, фанта түштү дейт. Ичинде мен эритпей турган нерсе бар го деп өт сурайт экен да, мейденчи сураса. Анда давай дейт экен, ичегинин тегерегинде турган бездерге берип кой. Ошол жакта эптеп жогото берсин дейт. А без дагы жок кыла албайт. Безди дагы ичеги шамалдап калган болсо кысып турат. Ошол жерде тура берет да. Мына ошол шлак, ошол токсин мына ооруларга алып келет. Ошондо өзүңүздүн тажрыйбаңыздан да бөлүшүп кетсеңиз, сизге келген пациенттериңизди биринчи эле эмнеден баштайсыз? Мен биринчи эле буларды натуралдык тамактанууга отургузам. Диета деп кой, мен диетаны деле 4 мал, 5 мал жегенге берем. Өзү нормада адам мындай алаканга баткан тамак, бул бир жолку порциябыз да. Любой адам алаканын алсын дагы, болду ушуга баткан тамак эле деп. Анан ушуга отургузам. Анан биз ушуга чейин көрүнгөн нерсени жеп, биз ашказанды, 12 ичегини, тамак сиңирүү жолдорун кызартып шиштип алганбыз да. Ошолорду ордуна келтириш үчүн бир мезгилде бир эле тамак бергиле деп айтам да. Ротационная диета деп коет. Бул бир эле мезгилде, эртең менен турдуңузбу, күрүч эле жеп коесуз, болду. Түштө бүгүн мясной ден, только эт эле жеп коесуз. Кечинде овощту только сууга же буга бышырып эле жеп коесуз. Ушундай кылып тамакты мен 4 күнгө берем да. Анан анда кайталай бересиз. 4 күндөн бүткөндөн дагы кайталай бересиз. Ошондо бир тамакты кечке чейин жей бергенге бир тамакты кече 1-2 келди, мен өзүм жалгызым анан бышырып койгон 3 күн жейм дейт. А тамак кандын ичине карасаң токсиндер толтура. Кайсылар? Эрибеген майлар, эрибеген холестериндер, микробтор көбөйүп кеткен. А эрибеген тамактарды, белокторду ошол микробтор жеп, алар да көбөйүп кеткен. Көрдүңүзбү? Токсинди биз сиз айтканда табактан алып келип алабыз. Биз жеген тамакты, бир күндө жеген тамакты 4 күнгө чейин кайталаба деген сөз бул. Бүгүн күрүч жедиңби? 3 күн жебейсиң да, анан кийинки күн дагы жейсиң. Дагы 3 күн жебейсиң, дагы кийинки күн жейсиң деген сөз. Анда биринчи күнү күрүч жесек, эртеси гречка жесеңиз болот. Анан эртеси пшено жесеңиз болсо, анан эртеси дагы бир ашкабак жесеңиз, көрдүңүзбү? Ошентип обед, завтрак, ужинде полдниктердин бардыгын только
бир мезгилде бир тамак менен организм тазалашыбыз керек, потому что биздин кан тамыр, биздин без тамырлар токсинге толуп жатат. Токсинди кууп чыгыш үчүн биз азыр биринчи азыраак жеп, анан көбүрөөк суу ичип турушубуз керек. Анан кыймылдатам обязательно. Анан мен сөзсүз менин колумдагы мен дайым айтып келем, бул козер, бул менин лимфа массаж, анан кийин сүлүк курт болуп саналат да. Кыргыздар илгери эле айтып койгондо арам кан сорап алат деп. Арам кан деген сөз мына ушул токсин деген сөз. Кандын ичиндегини кыргыздар илгери эле арам болуп калат, каныңдын ичинде арам толуп калат деген. Ошол арамды сүлүк гана сорап алат деп айтып келген экен да. Демек менин колумдагы козер бул аптекадагы дары эмес, бул сүлүк курт. Бул медицинада берилген, уруксат берилген нерсе. Просто врачтар муну окуган эмес, муну менен займат этпейт, ошон үчүн билбейт. Экинчиси, канды тазалоо үчүн ошол мен лимфа массаж жасатам. Ошон үчүн мен лимфологмун. Мен кыргыздарга, деги эле кыргыз эмес, кыргызча түшүнгөн, деги эле кыргызстандык мекендештерге айтам да, урматтуу мекендештер, биз жейбиз, бирок ал кантип чыгып кетип атат, ошого көңүл бурбай койгонбуз да. Лимфага көңүл бурбай койгонбуз. Врачтардын бизди окуткан, биздеги медицинанын системасынын ошибкасы, биз без жөнүндө врачтарга да окутпай койгон, и врачтар да пациентке түшүндүрбөй койгон. Мына ошол без толуп калган үчүн, без толуп калганда келип аткан кан тамыр, сонун тамак келип аткан кан тамырдагы без чоңоюп мусорго толуп калган болсо, кан тамырды кысып койгон болсо, кан келбей калат органга. Демек, биз лимфаны жылдырышыбыз керек. Менин колумдагы козер бул лимфа. Ар түрдүү пациент келет, 1100 орунун баарын эле биз ушул эле нерсе менен дарылайбыз. Эмне үчүн сиз лимфа жөнүндө айта бересиз? Андан башка нерсе жокпу деп түшүнбөгөн мекендештер суроо берет. Мен аларга капа болбойм, потому что алар оорунун маңызын түшүнбөй атат. Оорунун маңызы биздеги калып калган токсин. Ал токсин каерде калып калды? Бездин ичинде калып калды. Ал токсин каерде калып калды? Кан тамырдын ичинде калып калды. Демек, биз ошол токсинди кууп чыкмайынча, биз бир да мен айткан баягы триллион келеткан ичиндеги токсиндерди, мусорлорду чыгара албайт экенбиз. Демек, аны чыгарыш үчүн сүлүк коюш керек экен, жана лимфа массаж жасашыбыз керек. Андан тышкары мен Ньюмовакин деген профессордун методу менен миф и реальность дейт. Муну тоже врачтар уккан эмес, көргөн эмес, окуган эмес. Айтсаң, врачтар действительно официальный медицинада врачтар чалкасынан бир кетебиз. Себеби деген окуган эмес. Ньюмовакин деген профессор перекс водород жөнүндө абдан жакшы айтып кеткен. Сода жана перекс жөнүндө абдан жакшы айтып кеткен. Эгерде биз дүйнө жүзү десем эч ким укпайт, Кыргызстан хотя бы биз сода жана перекс менен эле дарыланганыбызда, биз аптекага бойкот жасап, аптека жабылмак да. Ушул мен айткан 5 микроорганизм тоже токсин чыгарат. Ошо 5 микроорганизмди бир эле перекс өлтүрөт. Дүйнөдө вирус өлтүрөт деп вируска таблетка издей берип, дүйнө жүзүндө вируска таблетка жок, вируска укол жок. Ошон үчүн биз ковидте баарын жоготуп алдык. Вирус деген аттуу, ал толтура вирус бар да, аттар ар түрдүү. Ошо вирус өлтүрө турган дары жок. Тиги гриппкилерди өлтүрө турган бир-эки эле дары бар. Фулконазол, тиги фунго группасындагылар. Андан башка дары жок. Демек, биз микроб болобу, гриппке болобу, тиги простейший болобу, паразит болобу, мунун бардыгын биз сода жана перекс менен гана өлтүрө алабыз. Эмне үчүн? Перекс менен сода бул щелочь деген чөйрө болот. Кандын ичи щелочь чөйрө болуш керек. Щелочь чөйрөдө бул бешөө тең жашабайт. А зачем биз аларга таблетка беребиз? Давайте кандын ичин биз щелочка айландырып коелу. Давайте биз лимфанын ичин щелочка айландырып коелу. Алар өздөрү эле өлүп калсын. И плюс биз алар жей турган тамакты бербей коелу. Демек, биз аларды өлтүрүш үчүн, алардын токсини бизде калбаш үчүн мен үчүнчү менин колумдагы козир бул перекс водород. Көбүнчө бүт эле врачтар абдан мындай терс беришет, терс неме беришет, бирок мен профессорум 40 жылдан бери куят. Мен дагы кече эле бир жерден чыгып калган жокмун. Мен абдан ушул натуралдык мен дарылаган ошогон профессорлордун 4-5 профессорлордун окуп, ошолордун методдорун колдонуп, мынакей Агулов бул курсакты түртүү боюнча, Шишова деген бул лимфа боюнча, Ньюмовакин болсо перекс менен сода боюнча. Демек, биз натуралдык нерсе менен эле организмдеги токсинди пайда кыла тургандарды өлтүрөт экенбиз. И пайда болгон токсиндерди да кууп чыгат экенбиз. Өтө жакшы. Сизге чоң рахмат айтам. Биздин бүгүнкү телекөрүүчүлөрүбүзгө үчүн бизге бир кулагына күмүш сырга болду десем болот. Аябай билимиңизге таазим сиздин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиздер негизги маселе берүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз
врач-терапевт, лимфолог, натуропат Гүлсана Бапаева эже болду. Сизге чоң рахмат эже. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Сизге да Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта туруңуздар.